Assalamu alaikum ardaqlı bizim kanalının görüşçüleri. Kutmandoo günüңүздөр менен fermerler. Bugün biz sizlerge Чүй облусунун Кант шаарына жакынкы карантиндик зонадан сатылып жаткан 25 баш монда Пёстрая биринчи туттун ажымдарды көзөтүп беребиз. Булар Россиядан келди. 7-8 айлык бооз, жакында тууй тургандары дагы бар. Мындай сүт багытындагы жакшы кунажындарды алам десеңиздер, жаңы партиядан келип алып жетишип алыңыздар. Buyursa görürsüzdür. Men ayıl içine girip görsete vereyim. Alыс жол жүрүп келди. Мына желиндерин көрдүңүздөр. Мына туйун деп калгандары, мына желиндери чоңоюп калган буйруса мына. Желиндери дагы. Эми бул Россиядан фермадан тандалып алынган. Бүт сосоктору жакшы, желиндери жакшы кунажындар экен. Азыр мына алыс жол жүрүп келип чарчап турган мезгили. Булар Россияда алып атканда 500 килограммдан 640 дедиңиз, 640 килограммга чейин тирүү салмак, живой вес болгон экен. Орточо алганда 554 килограмм орто салмак болуп чыгыптыр. 554 дегенде баарын салмагын кошуп кете берет. Кайсысы канча чыкты? Акырында 25 болсо 25ке бөлүп салып, ошондо орточо салмак чыгат. Мына желиндери көрдүңүздөр, мощный, таза желиндери менен буйрус. Тек айдап киргизип коесуздар, Мен аралап көрсөтө берейин. Мына желиндери да сонун экен. Бүт баары биринчи туут. Бойлору канча чыгып калат? Примерно. Bir 50'ge çeyim olsa gerek, 1.45, 1.50 deyip tuğanlar. Hem ortada ketip tuğan kunajınlar 1.50 çıkıp kalsa gerek, etiki ala. Mına uy karmap жүргөндөр, uy men işlep жүргөндөр barыңızдар bilesizler. Ол жакта мына айландырып көрсөтүп атам. Бүт баары жакшы кунажындар экен. Мына onu да караңыздар. Желиндерин көрсөтүп коеюн. Өзү дагы сонун кунажын. Мына сосоктору. Мына көрдүңүздөрбү? Бүт ошо сатып алып үйгө жеткизгенге чейин Bürse жетип алып анан төлгүтөт экенсиздер. 7-8 айлык бооздар мына желиндери. Мына артынан карап коюңуздар, кандай сонун желиндери бар. Бүт баары мына ушул желиндерин салып турат. Мунуку дагы. Машалла, көз тийбесин. Булардын бааларын мен сиздерге айта берейин. 150 миң сомдон 170 миң сомго чейин бааларын койду. Акыйкатта жакшы кунажындар келиптир, буйруса. Мына эң кеч бооздор мындай көрүнөт экен да. Кичинекей желиндер. Бүт баары желин салынып калыптыр. Караңыздар, сонун кунажындар. Мына туйун деп калгандар мына болор экен. Мына желиндерин караңыздар мына. Мына кунажын жылас экен, аппак желиндер менен. Мына. Мына көрүп атасыздар. Кунажын. Булар Плимфек хажайстардан алындыбы? Süt bağıtı bular. Galıştırıcı olup kalabı? Kanday bular? Galıştın. Öңü mına karala, Çörna Pёстрая büt bari. Anan süt bağıtında boyu biyik uylar. Büt bari birinci tuğut. O şayaktan boğuz bolup kel otat bular. Salmağın daha bir et kaytalap koyulursa 25 baş, 500 kilogramdan 640 kilogramga çeyin. Oşol fermada turgan avalında, Rossiyada. Hazır ança çıkpaydı. Жол жүрүп келди, билесиздер. Ошол жакта 640 килограммга чейин чыккан экен, эң оор. Орточо салмагы 554 болгон экен. Булардын плюсу не? Жел алып атканда желиндерине карайсыздар да сөзсүз, Желинни карап, мындай соскалары бүтүн, желиндери чыккан. Мына сиздер дагы алып мал кылганда желинден кыйналбай тургандай желиндери менен келиптир. Бүт 98% бүт барын желini көрүнүп турат тугандар. Жакшылап көз чаптырыңыздар. Желini жок экен. 7-8 айлык бооз. Жакын арада туй тургандары бар экен. Мына мунулар өтө жакындатып койгон. Мындай болуп көрүп турасыздар. Буюрса кармап азыр үйгө апарып кармап үйрөтүп, жемден берип, карап, бир аз этине келтирип туут күтөсүздөр. Ең арзаны 150 миң сомдон, ең кымбаты 170 миң сомго чейин экен. 5 баш аласыздарбы, 10 баш аласыздарбы, 1 башпы. Кыскасы, бул жагыны жекече өзүңүздөр сүйлөшөсүздөр тугандар. Ээси менен. Бааларын айттык, дарегин дагы бир рет кайталап коеюн. Чүй облусу Сыгата району, Кант шаарындагы карантиндик зона. Бишкектен бери 20 мүнөт алам элим базардан. Тез эле келесиздер. Буйруса, мындайча айтканда Дарек Бишкек. Карантиндик зонаны бүт барыңыздар билесиздер. Бұл жерге келе бересіздер. Мына кунажындар, сонун кунажындар.